Поводу Лондон BBC Кыргыз кызматы. Саламатсыздарбы? Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчулпон Койчиева. Ислам мамлекети тобунда мурда болжогондон кыйла көп согушкери бар деп эскертти АКШ. Түркиянын чек арасындагы операция тууралуу атайын баяндама. Европа биримдиги менен АКШнын Орусияга каршы санкциялары күчүнө кирди. Булар Украинадагы тынчтык аракеттерине тоскоол болот, деди Путин. Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары апта соңунда жыйынтыкталат. Бул оюндарга катышкан спортчулар андан эмнени күтүшкөн? Американын чалгындоо агенттиги Ислам мамлекети согушчан тобунун 31 000 жоокери болушу мүмкүн деп болжоду. Ал ортодо АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри топко каршы аракеттерди ыкчамдатуу үчүн бүгүн Түркияга келди. Сирия жана Ирак менен чектеш Түркия бул күрөштө өтө маанилүү өнөк деп саналат. BBC'нин кабарчысы Түркиянын чек ара аймагындагы аскер операцияларын көрүп келди. Жоокердин күнү ант кармоо менен башталат. Алар Түркиянын чек арасын көзөмөлдөөгө даяр. Түрк армиясынан анча алыс эмес жерде Сириядагы экстремисттик Ислам мамлекети тобу аракеттенет. Жихадчылар президент Асадка каршы күч болгондуктан Түрк өкмөтү аларды жайына койду деген сындарга кабылууда. Күтүлбөгөн жерден аскерлер чек арадан өтүүгө аракет кылган адамдарды көрүштү. Алар сириялык качкындар болуп чыкты. Булар 3 миллион качкындын бир гана бөлүгү. Бирок буга чейин 900 чакырымга созулган чек арадан сириялык жана чет элдик жихадчылар да өтүшкөн. Бул жолу Ислам мамлекети тобу Иракта 49 түркиялык дипломатты туткунга алганда түрк өкмөтү да ойгонгондой болду. Экстремисттик топту токтотуш үчүн айрым бир ыкмалар колдонулуп жатат. Мисалы, аң казылып жана дубал курулууда. Бирок бул 13 чакырымды гана камтыйт. Өкмөттүн сынчылары бул иш-чаралар өтө кеч жасалган кадам деп эсептешет. Түрк өкмөтү бул топтордун күч алышына көмөк көрсөткөн. Эми Ислам мамлекети жана Ал-Нусра башкарган аймактар түрк чек арасына жакын. Согушкерлер каалаганда келип кетишет. Анткени менен алардын келиши да кетиши да тез. Биз Ал-Нусра тобунун мүчөлөрү деп божомолдонгон куралчандарды көрдүк. Бул коркунучтун канчалык чоң экенин жана батыш түрк армиясына канчалык деңгээлде таянарын көргөзүүдө. Украинадагы кризиске байланыштуу Орусияга каршы Европа биримдиги жана АКШ тарабынан орнотулган санкциялар бүгүн күчүнө кирди. Санкциялар орусиялык мамлекеттик компанияларга жана финансы секторуна каршы багытталган. Бул санкциялар батыш Украинадагы тынчтык процессин каалабай турганын көрсөтөт, деди Орусия. Украинанын чыгышында ок атышпоо келишими сакталып жатат. Бирок Украина аскерлери машыгуусун улантууда. Евробиримдик жана АКШ ар кандай жол менен Орусияга кысым жасоодо. Бүгүн күчүнө кирген жаңы санкциялар июль айында жарыяланган санкцияларды күчөтүп, Орусиянын финансы, коргоо жана энергия тармагына каршы багытталган. Орусиянын ири энергия компанияларынын европалык финансы рыногунда каражат алуусу бир топ татаалдашат. Бирок санкциялар газ тармагына тийбейт. Орусиялык 3 коргоо компаниясына жана 5 банкка Европадан карыз алууга толук тыюу салынат. Андан тышкары дагы 24 жаран, анын ичинде орусиялык расмийлер жана жикчилдердин лидерлери кара тизмеге кошулду. Алардын мүлкү тоңдурулуп, виза алууга тыюу салынат. Украинанын президенти Петро Порошенко санкцияларды колдоду. Ал Украина эл аралык коомдон мынчалык колдоо алып көрбөгөнүн айтып, эми биримдикке кошуп алса жакшы болмок деп тамашалады. Орусия болсо жикчилдерге көмөк көрсөтүүдө деген батыштын дооматтарын четке кагып келет. Тынчтык сүйлөшүүлөрү жолго коюла баштаганда мындай чечимдерди кабыл алуу процесске тоскоолдук жаратууга жатат. Ок атышпоо келишими сактала берсе, Евробиримдик айдын соңунда санкцияларды кайрадан карап чыгышы мүмкүн. Бирок кыш келе жаткан маалда бул аймактын тургундары тынчтык келишими тез макулдашылса экен деп үмүттөнүшөт. Сиздер көрүп жаткан BBC, эми күндүн башка жаңылыктарын көрөлү. Түштүк африкалык атлет Оскар Писториус сүйлөшкөн кызы Рива Стинкамды атканы үчүн атайы ниеттенбестен киши өлтүрүү деген берене боюнча күнөөлүү деп табылды. Аны киши өлтүрүү айыбы боюнча кечээ актаган сот Писториус атайы өлтүрүүнү көздөгөнүн прокуратура далилдей алган жок деди. Писториус Рива Стинкамды кокусунан атып алганын айтып келет. Жазасы 13 октябрда жарыяланат.
Пакистандын армиясы 2012 жылы окуучу кыз Малала Юсуфзайга ок аткан согушкерлерди камакка алганын билдирди. Кыздар дагы билим алышы керек деп айтканы үчүн өспүрүмдүү талиптер башка атып, ал аман калган. Британияда дарлангандан бери билим берүүнү жайылтууга алып бурушкан Малала былтыр тынчтык үчүн Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөн. Кытайда сот Кунмин шаарында бычак менен кишилерге кол салган 3 кишини өлүм жазасына айгарды. 4-чү киши өмүр бою абакка кесилди. Бул кишилер станция сыртында чабуул жасап 31 кишини өлтүрдү деп айыпталган. Кытайдын өкмөтү бул чабуул үчүн Шинжан аймагындагы исламчыл экстремисттерди күнөөлөп чыккан эле. Ысык көлдөгү дүйнөлүк биринчи көчмөндөр оюндары апта соңунда жыйынтыкталат. 400 спортчунун алды медалга жетишип, калганы жеңиш үчүн дале кармашууда. Бул оюндарды көпчүлүк колдогону менен уюштуруу иштерин сындагандар да бар. Ал эми спортчулардын өздөрү эмнени күтүшкөн? Кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт. Германиялык 3 катышуучунун бири Нильс Махсен болсо, 9 корголду интернеттен үйрөнгөнүнө карабастан жеңиш үчүн ат салышууда. Мен кичинекей эле иш-чара болот деп күткөм. Эреген алдык мелдеш эле болсо керек дегем. Бирок азыр түрдүү элдердин өкүлдөрү ойноп, кызыктуу адамдар жүрүшөт. Көчмөндөр оюнуна Казакстандын Көкбөрү командасы келбесе да, күрөшчүлөрү, 9 корголчулары менен ордоочулары катышты. Алардын оюндан күткөндөрү орундалдыбы? Әрине, ұйымдастыру жағына келетін болсақ, кешегі ашылудың өзін алаңыз қаншама халық, оның үстіне елбасы команданы жетелеп шыққан бұның өзі халыққа, жалпы спортшыларға үлкен мәртебе. Дүйнөлүк алгачкы көчмөндөр оюнуна эң көп спортчу алып келгендердин арасында Түркия бар. Түрк жаатчылары оюндун деңгээлин көтөрүү жолун сунушташат. Мындай оюндун өтүшүнүн өзү эле мен үчүн маанилүү. Кыргызстанды көрүү кыялым орундалды. Бул мени канааттандырды. Бирок бул оюндардын ишке ашырылышы жана анын келечегин ойлосок, уюштуруучулар анчалык көп эмес каражат менен деле оюнду дүйнөлүк деңгээлге чыгара алышат деп ойлойм. Канцияда чолпон ата канча күндөн бери шаңга толуп, көлгө келген туристтерди кызыктырууда. Бирок мындай маанай көчмөндөр оюндары өзүн актаганын күбөлөй алабы? Спорт жаңылыктарын улантабыз. Англиянын премьер-лигасы жайкы трансферлер бүткөн соң биринчи жолу оюндарын улантууда. Демек, көңүлдүн баары жаңы келген оюнчуларда болот. Алгач эртең Арсенал чемпион болгон Манчестер Сити менен беттешет. Манчестер Юнайтедтен өтүп келген Дэни Уэлбек Арсеналдын футболкасын кийип чыгат. Ошондой эле эртең Челси менен Свонси беттешет. Дем алышта болсо Манчестер Юнайтед менен QPR'дын оюнун көрөбүз. Американын командасы Литваны 96-68 эсебинде утуп, баскетбол боюнча дүйнөлүк чемпион намын сактап калууга бир кадам жакындады. Эми дем алыш күнү финалда АКШ командасы Франция же Сербия менен беттешет. Бүгүн кеч жарым финалды кимиси жеңбесин, финалдагы оюн сонун болот, деди америкалык баскетболчу Джеймс Харден. Бир аптадан кийин Азиялык оюндар башталат. Түштүк Кореяга туш тараптан атлеттер келе баштады. Арасында Түндүк Кореялык кайыкчылар жана футбол командасы дагы бар. 273 кишиден турган Түндүк Кореялык делегациянын коопсуздугу толук камсыздалат, деди уюштуруучулар. 86-жылкы Азиялык жана Сеулда 88-жылы өткөн Олимпиада оюндарына Түндүк Корея келбей койгон. Бирок андан бери Түштүк Кореяда өткөн башка чоң мелдештерге катышып келүүдө. Жаңылыктан соңунда Америкада шаршемби күнү эртең менен жаңылык окуп жаткан алып баруучуларды студияга учуп кирип келген жарганат бир топ чочутту. Теннисидеги Кутманду таң программасы түз эфирде чыгып жатканда студияга жарганат кирип келиптер. Аны кечке алып бурушуп жатып, бир нече сааттан кийин ана кармашкан экен. Бизде эч нерсе учуп жүргөн жокпу? Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбызда башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Программабызды Facebook'tan да тапсаңыз болот. Берүүнү алып барган Акчолпон Койчиева. Дем алыш күнүңөр көңүлдүү өтсүн.